1 миллионга жакын элибиз сыртта жүрөт. Ошонун 730 миңден ашуусу Россия Федерациясында. Алардын басымдуу бөлүгү Москва шаарында. Алар бүгүнкү күндө кайрылып атышат. Биздин элчиликтин тейлөө сапаты өтө начар болуп атат деп. Ошончо элди тейлеп аткан элчиликте болгону элди кабыл алып тейлеген 2 гана терезе бар экен. Элдер эртең мененки 9-да келип, кечки саат 5ке чейин 2 же 3 минуттук ишибизди бүтүрүп кетип атабыз дейт. Ошол күндү бир күндүк ишибиз калып кетип атат. Ошон үчүн ошол жерде бир тапшырма берсеңиздер, ал терезени көбөйтсүн. Анан кийин ошол терезе, кабыл алган терезеде иштеген аялдар каласа кофе ичип, каласа эшиктерин жаап коюп отурушат экен. Ал жерде бир күзөтчү бар экен, күзөтчү дагы элчинин бир замы болуп алган дейт. Эл кыйналып атабыз дейт. Эми эл бизге ушунча инвестиция киргизип атат, өзүбүздүн эл. Ошолорду бир аз болсо да укугун коргоп коелу. Канча ыйлап кайрылып атышат. Ошолорго бир тапшырма берип карап койсоңуздар. Депутат болуп отургунда элге кызмат кылган. Амин. Колдойбуз иншалла. Билим алганы келген кыздарды же мугалимдерди жоолуктун артынан кууп чыгып атыптыр мектептерде. Республиканын бардык аймактарында катталып атат мындай окуялар. Буларга ким укук берди? Мыйзамды сактап атса, мыйзамды сактабаган ошол мектептин жетекчилерине, мугалимдерине чара көрүш керек тез арада. Алар мектепке келе албай атыр, жолугуңду чечпесең мектепке кирбейсиң деп атыр. Бизге өтө көп кайрылуулар болуп атат. Кааласаңыздар далилдерин беремин. Чара көрүлүш керек. Эмне үчүн мыйзамды сактабайт алар өздөрү? Биздин мектептин уставы бар деп кээ биркилер киргизбей атышыптыр. Мыйзам болгондон кийин мыйзам жогору турат да. Эми бардык мамлекеттерде ошо жоолукчан кыздар барып атат. Европада, Россияда, Америкада барып атышат мектептерине. Биз да укуктуу мамлекетпиз. Мыйзамда так жазылган дин тутуу эркиндиги. Алардын акысыны, укугуну ким эмне үчүн тебелейт алар? Жооп бериш керек аларга. Сөзсүз төрайым сиз протокол тапшырма берип койсоңуз, ал каралыш керек. Ошо директорлорго катуу чара көрүлүш керек. Мектептерде кыздарды, мугалимдерди киргизбей коюшка акысы жок алар. Сентябрда мектеп окуучулар ачылды. 15 октябрга чейин баягы кичине кыздар эми кээ биркилер баягы уромол салынат экен да. Ошо жоолук салынган кыздар мектепке киргизбей коюп. Мен бүгүнкү нерседен акылдар жеп коюшум мүмкүн, бирок кыямат күнү суралам ал нерседенчи. Ошон үчүн мен элдин акысына эч качан кол салбайм, биринчиден.